4 сотық жер аянтына өтө сонун планировкада түшкөн 15-ке 12 размеринде бышкан кирпичтен тургузулган үй шашылыш түрдө сатууга чыкты туугандар. Бардык документтери так таза колдо, көчөлөрү дагы кенен, жарыктандыруулар көчөгө орнотулган, интернет кабелдери тартылган. Бул жер кайсыл жерде десеңиздер, Бишкек шаары Ак Ордо 2 конушу. Ушул дарекке келүү үчүн сиздер Иса Акынбаев көчөсү менен Тагайби көчөсүнүн кесилишинен бир аз өйдө көтөрүлүп туруп, кайра ушул күн батышты көздөй Сыпайы көчөсүнө бурулуп 23-чү дарекке келесиздер туугандар. Бул жак тарабынан дагы жанагы Элмирбек Иманалиев көчөсү тараптан келсеңиздер дагы болот, күн батыш тараптан. Ушундай көчө тарабы пескаблок менен тосулган, дарбаза калиткалар орнотулган, жеринин аянты таза 4 сотық, бардык документтери так таза колдо. Жакшы жери туугандар, бул жерде жанагы жаңы түшүп жаткан мектеп, мамлекеттик бала бакчага дагы жакын, азыркы учурда куруу иштери жүрүп жатат, азыр крышасы жабылып жаткан учуру туугандар. Келиңиздер бир катар четинен тааныштырайлы, бизден алыстабай туруңуздар. Көчө тарабы пескаблок менен тосулуп, дарбаза калиткасы орнотулган туугандар. Үйдүн астына киргенде эле, үйдүн асты кенен, бул бурчта болсо сырткы ажатканасы жайгашкан. Ушул воротадан кирген жерге бир чоң арканы жасап, астын бир евро перчатка басып койсоңуздар, өтө сонун болот туугандар. Бул жагына дагы азыркы учурда бош орундугу турат. Бул жерге дагы жанагы сырткы ашкана, 3 очокту курганы орундугу бар туугандар. Бул тарабы болсо пескаблок менен тургузулган, толук бүт элек азыркы учурда. Ушул жерин дагы жанагы склад катары колдонсоңуздар болот. Негизи ошол складка ылайыкташтырылган инструменттерди койгону ылайыкташтырылыптыр. Ушул туугандар бышкан кирпичтен тургузулган, ушул узуну 15 метр, бул жактара 12 метр болгон Г формасындагы үй. Ички шарты толук түрдө бүткөн. Сырткы фасад иштерин эле жасайсыздар. Эгерде баасын жакшы кылып берсеңиздер, сырткы фасадын дагы жасап берем дейт үйдүн ээси. Жүрүңүздөр, бир катар четине сиздерге көрсөтүп баштайлы. Бул жака негизги эшиги, анан бул тарабында болсо топкасы жайгашкан. Ушундай умный печкеси коюлган. Анан туугандар жанагы трёхфасканы киргизип туруп, электр энергиясын кошуп койсоңуздар дагы болот. Кире бериш жайына ушундай темир бурун эшиги коюлган. Бул жак тарабы болсо ушундай узун болгон коридор. Биринчи эшиктен кирели туугандар. Бул жагы киргенде эле кухня бөлмөсү, ашкана эмеректери бардыгы коюлган. Бул жагында раковинасы, анан бул тарабында болсо газ плитасы, вытяжкасы менен чай иче турган стулдары, анан бул бурчта болсо холодильниги дагы жайгашкан. Ушул ашкана бөлмөсүнө кирме чыкма болуп, бул тарабында ата-энелер уктоочу бөлмөсү бар туугандар, кийим сала турган шкафтары, күнгөй бет болуп пластик терезеси коюлган. Бул тарабында ТВ зонасы, анан жалпысынан үйдүн потолоктору бийик болуп, евроремонт болуп жасалган туугандар. Көрдүңүздөр, үйдүн жалпы полдору ламинаттан, коридордун дагы бул тарабына болсо кенен болгон ушундай панорамный пластик терезеси коюлган туугандар. Бул тарабы болсо кенен болгон зал бөлмөсү туугандар. Көрдүңүздөр, эки чоң пластик терезеси коюлган, жылытуу батарейкалары орнотулган, бул жагында чоң телевизору дагы коюлган, потолоктордун айлана четине бардыгы кичи лампалар орнотулган, бул тарабында жумшак эмеректери дагы турат. Көрдүңүздөр, бардык ушундай көзгө жагымдуу болгон, апапакай сонун болгон обойлор жармаштырылган. Бул тарабында болсо, төр тарабында туугандар жуунуучу бөлмөсү, раковина күзгүсү, сушилкасы, кир жуучка машинкасы, душевой бардыгы коюлган туугандар. Анан бул тарабы болсо туугандар, мынакей, дагы бир кенен болгон зал бөлмөсү. Эркер болуп терезелери калтырылган. Анан ушунда азыркы учурда жаш балдар уктап атат экен, акырын сүйлөп сиздерге көрсөтүп атабыз. Жалпысынан ушундай чоң 2 зал бөлмөсү бар экен туугандар. Бул тарабында кухняга чыккан, кирме чыкма болгон бир бөлмө. Жалпысынан ушул 4 сотық жер аянтына өтө сонун планировкада түшкөн үй экен туугандар. Өзүңүздөр дагы бир катар көрдүңүздөр. Ички ремонту толук түрдө бүткөн, сырткы фасад иштерин дагы алсаңыздар, бүтүрүп алсаңыздар болот. Же болбосо жакшы баалашсаңыздар, үйдүн ээси сырткы фасад ишин дагы бүтүрүп берем дейт туугандар. Эсинин номери экранда турат. Бир катар чалып сүйлөшүп, баалашып алсаңыздар болот. Жакшы жери жаңы түшүп жаткан мектепке, бала бакчага жакын. Анан ушул Сыпайы көчөсү менен 1-200 метр аралыкта Көк Чайык көчөсү кесилишкен. Ошол Көк Чайык көчөсүгө чейин дагы газ канализациялар келген туугандар. Жакынкы күндөрдө бул тарапка дагы келет экен. Ушундай Ак Ордо 2 конушу, Сыпайы көчөсү 23-чү дарек. Баасы $125,000, бир аз кеми бар деди туугандар. Ээсиге чаласыздар, сүйлөшөсүздөр, үй жаккан болсо келип баалашып алсаңыздар болот.